Беріңіз болантайыз қадырман телегөрушілер, түз эфир, таңманай бересу, біздің қатарымызға жаңадан қошты қалған телегөрушілеріміз бар болған болса, дағы бір жолы құтман таңғалайыз, және біздің студиямызда соның қонағыз бар. Қонағызмен таныштырып өтөлі, елі біздің сыймықтанған мырзаларының бірі, ұлттық филармониямыздың солисті, элиршісі, эстевес тоғының ырчысы, дастанчысы, көп қырды талант, Өмірзақ Айыпов ағайыз бізде қонақта. Құтман таңыз менен. Жақсы келді олдыңыз бі? Құтман таңыз менен. Жақсы. Алғач көрүүчүлөр менен жалпы жұртчылыкка кутман таңгалайлы. Ар бир инсандын бүгүнкү күнү көңүлдүү өтсүн. Рахмет бересиз, бар болуңуз. Кандай келип алдыңыз? Кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Денсаулыгыңыз жакшы? Абдан жакшы. Эшикте кар, тазалык дегендей жөө басып келдим. Эң сонун. Жимдерден бери суу. Жок, алыс эле, бирок басканды жакшы көрөм. Басканды жакшы көрөсүз. Анткени транспортты түшүнбөйм. Машина айдайлбайм, ошон үчүн жөө жүргөнгө көрө убакыт. Кызык, эң сонун. Экинчи чети денсаулыкка пайда деп коет экен. Денсаулыкка пайда деп калдыңыз. Негизи эле бүгүн биздин темабыз мынакей суу тууралуу сүйлөшүп жатабыз да. Анан кийин күнүнө канча өлчөмдө суу ичесиз? Негизи эле эртең менен суу ичүүнү адатка айланткансызбы? Мен азыр силерге ачкарын келдим. Айтайын дегеним эми суу эмес, бирок мен угуп калганым бар, ошол кайнак сууну жылымык абалга келтирип туруп, анан кийин мен өзүм кетмен төбөдөн болом. Кетмен төбөнүн балын баалуу дешет. Ошол балдан бир кашык чайып ичсе денсаулыкка жакшы дегенди укканмын. Анан ошонун немеси бар болуш керек, таасири. Күнүгө ачкарын бир пияла сууга бал чайып ичип келем. Азыр ошону ичип келем. Ушул режимди сактайсыз, эң сонун. Анан негизги өзөгүндө суу кармап атпайбы? Бул суулук. Эң сонун. Кадырман телегөрүүчүлөр, Өмүрзак байке бизге суроолоруңуздар бар болсо байланышка чыксаңыздар болот. 56 сандары түз эфирде кызмат кылат жана ошондой эле WhatsApp номер аркылуу дагы 772 98 70 07 сандары менен өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду узатсаңыздар болот демекчибиз. Келиңиз Өмүрзак байке, алгач маегибиздин башында бир комузуңуз менен сонун бир чыгарма аткарып берип, маанайыбызды көтөрүп, жалпы сиздин көрөрмандарды, телегөрүүчүлөрүңүздү таңын комуздун коштоосунда бүгүнкү темаңар жакты. Бул суу өмүр, бул суу чексиздик, бул суу тазалык, суу бул тунуктукта, баардык арулук ушул суунун ичинде болот. Анан темаңар ошондой болгондо мен суудан алыс кетпейин. Жеңүү жак атабыз. Деги эле илгерки улуу муундардын баардыгы сууга көңүл буруп, ар бир улуу инсандын, акындын суу жөнүндө өзүнүн термелери бар да. Мен ошонун ичинен жеңүү жок атабыздын аккан суусуна токтолоюн. Мен убакыттын тардыгына байланыштуу кыскартып ырдап берейин. Ал киши 7 күн 7 түн айтчу экен. Мен ошо кишинин улуу саптарынан бир аз айтып берейин. Баракелде дейли. Жер титиреп бүткөндө, көктөн иманды түшкөндө, ай асмандан буккандаңа күн кызарып чыкканда, жылдыз көккө толгондо, дүнүйө бина болгондо, адам атаңгы менен оозунан чыккан лапеси Кудайга дайым болгондо, суу атасы Сулайман жардам сурап Кудайдан, суу бергин деп муңайган кудурети Кудайдын кубат берип күбөлүк, ана ошолорун бердиң бул жайдан. Жан болуп жаңы жаралып, жер жүзүнө таралып, ырыскы тилеп тургандаңа 18.000 аламдан оргуп чыккан аккан суу, жер бетине чайпалып, толкуп чыккан аккан суу, 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, жер аламдын баарысына багып чыккан аккан суу, кара тоонун оорунан жарып чыккан аккан суу, күмүш канат жез куйрук ичинен балык чыккандай аккан суу. Çölde жашап көрөй өтөр суунундей азабы.
Айта берсе түгөнбө таң аккан сунун казалы, көк жалгая асканы, тешип чыккан аккан су, көк төрпүлүү көк жардын эшип чыккан аккан су, нечен жердин аралап кесип чыккан аккан су, керектигин адамга жандуу менен жалсызга сезип чыккан аккан су, зоодон сынбай бир жери кулап түшкөн аккан су, аяк башын үзүлтпөй да улап түшкөн аккан су, өзүн өзү көбөйтүп капырай курап түшкөндөй аккан су. Жаныбар аккан су жок дегенде бир күнгө келбей койсоң тарынып кесиленип жүргөндөр чуркай телеңгей агуруп барктабастан жүргөндөр айчылык жолдо болсоң да жетет эле жабылып бир урттап сенин алганга колунда болгон дүйнөсүн берет эле жалынып бирок сен андай эмессиң чалкып жаткан кененсиң керек деген жандуунун ар дайым кызматына ой беленсиң касиеттиң аккан суу сенсиз бизге күн кайда жайнап өскөн гүл кайдан ушул турган сулуулук жоголмуга баарыгы бепайдой жаныбар аккан суу күнү түнүң аксаң да кызмат этип жатсаң да кадырыңды билбейбиз көңүлүңдү кир кылып кайра өзүңдү тилдейбиз адамзат пендесиң аккан сууну булгабаң акыл менен ойлоп ал мен сага айткан жокмун дейт ой баракелде кырдыш байлап бетинең анан жүн чыкпаган аккан суу айбанатпын адамбы башын салса тур кет деп мун чукпаган аккан суу жаралганда тегинен тунук болгон аккан суу тазалыгы жагынан улук болгон аккан суу кемеринин ичинен алтын канат жез куйруга балык толгон аккан суу керектигиң ааламгаң анык болгон аккан суу жер бетинде менмилдеп дарыя болгон аккан суу жеңи жок төккөн ыр менен калкыма жарыя болгондей аккан суу суу сыйлаган зор болор анан суу кордогу ней кор болор ай баракелде бар болуңуз аман болуңуз экен залкарлар дейли эң сонун ошол жеңи жок атабыздын аккан суусундагы бир топ өнөр адамдары ырдап жүрүшөт негизи эле бир ушул кызык сурайын дегем да ушул атабыздын аккан суусу канча убакытка чейин ырдалат канча азыр мен кыскартып ырдап өттүм эми убакыттын тардыгына байланыштуу ушул мен ырдаганда кездешет өзүнүн саптары 7 күн бир түн айтсам да түгөнбөгөн аккан суу дейт мөңгү болуп ашууда үнөмдөлгөн аккан суу дейт да үнөмдөлгөн баракелде 7 күн бир түн айтсам да дейт ошентип айтылат тарыхта да ушу күндөп түндөп айтчы токтотпой деп суунун баракелде эң сонун эми келиңиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга бир аз баш багалы мынакей бир топ термелерди дастандарды дагы жазып жүрөсүз кандай жаңылыктар бар өзүңүздүн репертуарыңыздарга жаңы термелерди жазып атасызбы жаңылык көп иш дагы көп ылайым иштин көп болуп турганы жакшы мен эл иш эстебиз тобунда иштейм бул топто тыныгуу болбойт анткени бир концерт берсек же бир чыгармачылык кечелер өтсө кайра аркасынан дагы жаңы тапшырмалар тапшырылып турат да биз акыркы 2 жылдын ичинде бир чоң 4 концерт бердик чоң атайын театралдаштырылган ушундай багытта 2 жылдын ичинде эле 4 концерт азыр 5-чи концерттин үстүндө отуруп ойлор чогулуп атат анын аталышын деле атай элекпиз анан кийин баардык эмнени камтыйбыз ичине ошону ойлонуп алганден сценарий жазылып андан нары иш жүрөт ал эми жеке чыгармачылыкта болсо дагы ийгиликтер болуп атат биз 1 жылдан ашуун убакыт болуп калды дастанчы деген фонд ачканбыз ошол фонддун алкагында чет өлкөлүк донор коомдор бизди колдоого алып Кристиансан деген фонд. Ошонун негизинде мынакей апрель айында Кудай буйрса презентациясын беребиз деп атабыз. Кыргыздын кенже эпостору бар 40тан ашык. Ошонун 5 эпосты тандап алганбыз дагы баштан аяк жаздырып, аудио вариантында, эми видео варианты кичине кыйынчылыкка туруп калат экен.
Ошо коомчулук уксун деп аудио вариантын жаздырып атабыз. Мына бүткөнү калды. Ошону бүтүрүп анан презентация жасайбыз. Кудай буйруса, коомчулугубузга ушул KG эпостардын ичинен ошол 5 эпосты угуп, массалык маалыматтар аркылуу толук маалымат ала алышат деп ойлойбуз. Айтайын дегеним, азыркы кезде бардык эпостарды, дастандарды үзүндү гана ырдап калган учурда, ал эми мына бизден мен айтып өткөн жогоруда Жеңи жок атабыздын Токтогул атабыздын убагында ушул биз үзүндү айтып аткан эпостардын баары баштан аяк айтылган. Ушунда боз үйгө келип отурганда айланайын токо Курманбекти айтып берсең экен, Жанышбашты айтып берчи, Гедейканды айтып бер дегенде биз чылап үзүндү эле айтып берип койбостон ошол чыгарманы баштан аяк айтып бергенде анан ошол нукта кылып чыгармаларды тандап алып бул жерде чоң тандоо жүрдү. Академиктер менен иштедик, адабиятчылар менен иштедик, тарыхчылар менен иштедик. Анан ошолордун пикир келишүүсүнүн натыйжасында акыркы вариант тандап алып туруп анан жаздырганбыз. Кудай буйруса апрель айында презентациясын беребиз. Азыр жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй эле мынакей жакынкы арада фонд ачтыңыздар, анан кийин негизи эле азыр айтыш өнөрү бир калыпка түштү, жакшы бир нукка. Анан кийин манасчылык боюнча дагы бир топ алгылыктуу иш-чаралар жүрүүдө. Анан дастанчылыктын негизи азыркы учурда калк арасында орду кандай, жаш балдар кызыгабы, мисалы? Мен өзүм айтчу элем ушуну, сиз мени алдым алып суроо берип койдуңуз да. Абдан жакшы суроо болду. Чын эле сиз айткан өнөрлөр кадимгидей калыбына түшүп калган, бардык жактан колдоолор бар. Ал эми дастанчылык өнөр ошол эки улуу өнөр менен канатташ өнөр, жана арабага чегилген 3 ат болот го, бул ошондой деп элестетем да. Булар бирин-бири толуктап турган кыргыздын улуу өнөрлөрү да. Ошон үчүн сиз айткан дастанчылык өнөр көмүскөдө калып, көңүл буруу ас болуп калганда, дээрлик көңүл бурулбай калган учур болгон. Азыр да канчалык эмес, эми анан күтүп отурөрбү, колдон келген ишибизди жазайлы деп азыр биз ошол дастанчы деген коом ачып, ошонун негизинде иш жүргүзүп атабыз. Анан сиз берген суроо жогорудагы азыр бир 18дей мүчөсү бар, уул кыздар келип, ошол жерден талим тарбия алып турушат. Бирок бир кыйынчылык, бизде имаратыбыз жок. Коом болуп ачылганбыз дагы, имаратыбыз жок. Анан Көркөм өнөр институтунан, университеттен сурансак, бизге аудитория берип турат. Силер чогулганда биз берип туралы, ошо ылайыгы менен чогулуп тургула дейт. Анан ошо шарт келгенде, ылайыктуу болгондо чогулуп, ошол искусство университетинен сабак бергенге туура келип атат. Айына бир жолугуп калабыз, же андан өтүп жолугуп калабыз, анткени имарат жок болсо кыйынчылыкка турат экен. Ал эми бирок бул өнөргө кызыгып, ушул өнөрдүн өтөрүнө чыгайынчы, ушул өнөргө аракет кылып көрөйүн деген уул кыздарыбыз абдан көп. Бирок чамасына караш керек. Бул эми баягы кыска кырларды, чыгармаларды, 3 куплет, 4 куплеттик чыгармаларды аларды аракет кылып жаттап аткарса болот да. Анын үнүн тарбиялап койсо жакшы мугалимдер оңоюраак болот. Ал эми дастанга сүңгүп кирүү үчүн бүтүндөй чыгарманы ар бир сөздүн түбүнө түнөп, ошого түшүнүп, анан жан дүйнөсү менен аткарып алса, баягы 3 куплетти жаттап алгандай болбойт да. Бүтүндөй бир китепти же болбосо ошол чыгарманы, ал чыгарма биздин тарых, мисалы үчүн Курманбекти алалы. Мына мындан 5-6 кылым мурда болгон биздин улуу инсаныбыз кадимкидей жашап өткөн, ошонун жашоо жолу тарыхый дастан болуп айтылып калган да. Аны тереңинен, түбүнөн билип туруп айтпасаң, жөнөкөй эле бир чыгарма болуп калат да, лирикалык эле, азыр жанагы эстрадалык багытта ырдап аткан ырдай болуп калса, бул уккулуксуз да болот, түшүнүксүз да болот да. Ошон үчүн сүңгүп кирген жаштарыбыз көп. Биз келечектен үмүт үзбөйлү. Кудай буйруса жакшы жолго түшөт деген мен жакшы изги тилектемин. Буйруса бизге келген СМС билдирүү бар экен. Чыгармачылык ийгиликтерди каалоо менен Акинге деген ырыңызды да аткарып бериңизчи деп суранып өткөн экен телекөрүүчүбүз. Ошол суроолор, суранычтар аябагандай көп келип атат. Буга чейин дагы келип аткан, чыгарма аткарып өтүңүз, Көксуун аткарып бериңиз деген сыяктуучу. Анан баягы дастанчылык, санат терме өнөрү деп атабыз да. Буга чейин жогоруда айтып өткөндөй Токтогул, Жеңи жок, да бир катар атактуу акындарыбыздын терме санат дастандарын аткарып эле келатышабы, азыркы фонд ачылды деп атабыз, жаңы дастанчылар деп атабыз. Учурда дагы ушундай бир ошол аталарыбыздын учугун улай турчу сизге окшогон дастанчылардан дагы башка бир баягы жаңы санат термелер жаралып атабы. Анан
убакыттан пайдаланып сиздин дагы өзүңүздүн автордук бир термелериңизден угуп өтсөк. Мен алгач азыр жаратып аткан жаштар жөнүндө айтайын. Эми улуулардын жаратып кеткен чыгармалары бул түбөлүктүүлүктү сактайт да. Ушул убакта да актуалдуу. Мындан 2 кылым, 3 кылым мурда айтып кеткен саптары. Ал эми азыркы жаштарыбыз бар, акындардын дээрлик көбү терме санаттарды ырдап жүрөт. Алы Туткучев деген жигит бар. Бул көп багытта термелери бар. Керек болсо мамлекет арасындагы түшүнбөстүктөргө өзү шарт коюп айткан убактары бар. Элмирбектин жакшы термелери бар. Жеңишбек ыйман, улуулук дегеле адамдык сапат жөнүндө толтура термелери бар. Булар да келечекте тарых болуп калат деп ойлойм. Андан кийинки жаштарыбыз бар, алар да кызыгып терме санаттарды жазып ырдап калган учурлары бар. Албетте мүчүлүштүктөр болбой койбойт. Бара-бара түзөлөт дегендей жаш эле кезинен чоң акын боло албайт. Алар ошентип чала жазып, анан өсүп отуруптур. Анан келечекте терме санаттар же болбосо улуу дастандар жаралат деп ойлойм. Мен ошон үчүн үмүтүмдү үзбөйм. Ал эми менин автордук чыгармаларым болсо мен көп жазбайм. Себеби мен ушул улуулардын чыгармаларына суугарылып, ошолорду аткарып жүрүп эле мен мындай ойлочумун да. Мен булардай жаза албасам, булардай оон чыгара албасам, мен аткарып эле жүрө бербейминби деп ушул жашка чейин жүрүптүрмүн. Анан бир Арстанбек атабыздын китеби колума тийгенде, мен деле бир оон жаратып көрөйүнчү деп, ошол Арстанбек Буйлашулунун сөздөрүнө 2 чыгармасын бириктирип, Арстанбектен алып саптар деп атап, анан өзү сөзү Арстанбек атабыздыкы, мындан 2 кылым мурда жашаган киши. Анан ошо кишинин сөзүнө оон иштеп чыккан, мен бир гана ушул чыгарманы иштеп чыктым ушул убакка чейин. Анан ушул убакка чейин байкап көрсөм, интернет булактарынан уккан элдерден жаман сөз уккан жокмун, алкоолор көп болуп атат. Анан эми ойлоп атам, мен деле оон чыгарсам болот окшойт. Бирди чыгарып көрдүм эле, эл туура кабыл алды деп. Анан эми аракетке караганда аракет кылып баштадык эми. Буюрса болор. Азыр бир ойлорду чогултуп, ушу улуулардын саптарынан чогултуп, окуп, ошолорду терең ойма чогултуп жүргөн жакшы тексттер бар. Анан алардын оондору дагы, мотивтери да аз-аздан иштелип атат. Анан мен өзүм көңүлүмө төп келгенде эфир аркылуу, массалык маалыматтар аркылуу алып чыгам деген оюм бар. Буйруса, сизден. Анда азыр болсо чыгарма сурап өтөлү. Чыгарма сурап өтөлү. Акингени, Акингени да атап берсеңиз болот. Өзүңүз окуңуз канча көңүлүңүзгө тамам. Суудан кийин эле анда сүйүк өтүп кетели. Келиңиз. Телекөрүүчүлөрүбүздүн суранышы менен. Бул Акинге деген чыгарма биздин Кетмен төбөдө Текебай деген Мураталиев деген инсан болгон, биз Текебай ата деп коебуз. Бул киши түздөн түз Токтогул атабыздын үлгүсүн алып калган киши да. Ал кишинин чыгармаларын терең сонун болуп аткарган инсан болгон. Мен көрбөй калгам тилекке каршы. Ушул кишинин чыгармасы, Текебай атанын чыгармасы Акинге деген. Ал эми журтчулукка бул Асанкалы Керимбаевдин аткаруусунда калып калган. Көпчүлүк ошол Асанкалы Керимбаевдин ыры деп ойлойт да. Негизи Текебай атанын ыры. Gezele da kalgan taң atып бале. Ал кездештик жолдо баратып Керме каш сулуу бешкөгүн олду кыялымда жаратып Өтсө экен деген өмүрүм алдың өзүңөн өзүм жанашып Ал артыңдан барсам бакчага Артылып колуң башкагаңа
Жалынып сүйіп жатыпсың аның жақтырбай сені жатса даңы Сүйінін ай күч ай керемет Алда жалында тұраң башқа Бале. Ал қызыл ата минсем отты бой Қияғы әлі бұты тоқты бой Баракелді. Қырғыздан сұлу көп көрдім қантем қылығы саған оқшып өтой Қырғыздан сұлу көп көрдім қантема қиялы саған оқшып өтей ай оқшып өтей в общем оқшып Ай, баракелді. Бар болыңыз, аман болыңыз. мен қошып қойғам. Ең сонын. Ал таңғы мағынай тартып олаш үшін. Ең сонын шығармашылық иліктер болсын әлі. Бар болыңыз, Өмірзақ атайын уақытыңызды бөліп, қолыңызды құшақтай келіп, бізден таңғы маңайымызды көтеріп, телегөршілерге жағымды маңай тартылғаныңыз үшін шығармашылық тер болсын. Шығармашылық еркі бар болыңыз. Сіздерге де игілік, ішіңізге дайым игіліксіз болып тұрсын. Бар болыңыз әлі қадірман телегөршілер, біздің студиямызда қонақта Тоқтоғұл Сатқановтың ұлттық филармонияның солисті, элиршісі СТВ тобының ыршы дастаншысы Өмірзақ Қайыпов ағайымыз бізде қонақта болды. Біз болса беруісін сапарын алдын өсті ұланты өрмекшіміз.